Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат? Эч бир кыз, эч бир келин мен ушул бүлөгө барсам, мен урушпасам, мен талашпасам, мен деген шүмшүк болбосом, мен жылан болбосом деп максат коюп келбейт. Аны ошол барган бүлөсү кандай кабыл алса, ал ошол жактан кайра экинчи жолу жаралат. Кыз үйдө конок экенин ар дайым ата энелер билип, кызга сый урмат көрсөтүп, кол көтөрбөй, сокпой, урбай, ашыкча тилдебей, мындай бир чектен ашпай чоңойтот дагы, даяр бир бүлөгө аны кожойке кылып салып берет. Барганда эң биринчи эле жакшысыңбы, жамансыңбы, итсиңби, кушсуңбу, сени кайненең кайра өзүнүн камырындай кылып ийилеп, биздин үйдө мындай традициялар бар. Бизге мисалы ачуу тамак жакпайт, таттуу тамак жагат, тузун аз сал, көп сал, камыр жакшы көрөбүз, картошка жакшы көрөбүз деп өздөрүнүн бир ички закондору менен тааныштырат. Анан жанагы барган келин албетте такыр өзүнүн башка чөйрөдө чоңойгон, башка бүлөдө чоңойгон, башка мамиледе чоңойгон, барып тигилерден үйрөнөт. Анан бул жакта келиндердин эки түрү бар да. Бири мындай сыйды көтөрө алган, бирде экини кылайын деген келин, бири болсо такыр эле айтсаң деле акыл кирбеген, үйдөн көчөгө ташыган келиндер бар да, постоянный посиделки, там шопинг, тигин тиш керекмин, мын тиш керекмин, эч нерсеге ыраазы болбогон келиндер жана аз нерсеге мындай шүгүр кылган келиндер. Албетте биз алардын кайсынысына киребиз, бизди сыртыбыздан байкап тургандар билет, ал эми биз өзүбүздү ар дайым туура жолдобуз деп ойлойбуз да. Менин айтайын дегеним, эмне себептен ошол келин келди, сенин атасына кылбаган мамилени сенин атаңа кылып атат, кайната кайненесин сыйлайт, ой там артынан укмуш сөздөрдү сүйлөйт, чукуйт, тиги келиндин бала экенин эч ким билбейт да мындай. Келин это как робот. Чарчабаш керек, ой тиги эмне уктап калды, тигинтип жасап коюптур, мынтип кийинип алыптыр. Анан эң чоң болелүү вопрос тиги келиндин тигин алып турго, тиги салондо жүрүп турго, тиги конокко барып турго деген ортодогу ушакчы топтун активдүү иштөөсү аркылуу үй бүлө эки жолго түшөт. Бул жакта ошол сырттан айтылган кептер, сырттан жаралган маселелер залалын ошол эки жашка тийгизет. Бир бүлөнү чачыратып тынат. Же баягы аял бар болот, же жок болот дегендей. Анан эмне болот? Баягыдай бала кезиндегидей колдонуу күтпөгөн, өз энесиндей кабыл албаган кайненени туш болгон келин өзүн өзү коргоого, өзүн өзү тарбиялоого өтөт дагы. Силерге жакшы нерсе жарашпайбы? Анда я вот такая буду деп өзүнө жаккан нерсени кылып баштайт. Балким кимдир бирөөлөр үчүн бул акылсыздык, кимдир бирөөлөр үчүн бул туура да. Кээ бир адамдарга жакшы айтсаң такыр түшүнбөйт. И там кайнене деген постоянно келгенден баштап кайнене, кайны сиңди, кайнеже, иногда кээ бир кайнаталар келини менен уулунун төшөгүнө башын тыгып алган. Качан жатасыңар, качан төрөтөсүң, качан тууйсуң, качан туудурасың, экинчисин качан туудурасың, үчүнчүсүн эмнеге туудурдуң, төртүнчүсүн туудурбай кое туруп айтып белең, же бешинчисин эртерээк туудуруп айтып белең, эмнеге ак шейшепке жаттың, эмнеге көк шейшепке жаттың, ак халатты чеч, көк халатты кий деп айтор болор болбос маселелер менен баягы келиндин мээсин талкалайт, бир ит мүнөзүн пайда кылат дагы. Анан акыры баягы сонун биз жакшы көргөн сөз чыгат: кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат деп. Ошол үчүн келинин келген бүлөң жакшы болуп, мындай мүнөзү өзгөрбөсүн, ошол бала кыял, баяу сезим бойдон калсын десең, өз энесиндей, өз атасындай кабыл ал. Сен аны деген душман болбо. Ой, менин мурда балам тигил кыз менен сүйлөшчү, ошону эле алып алса болмок. Анан тиги саат мынчага чейин уктап салды, анан мени чай куюп атып кашык бербей койду, атайын сүт куйбай койду деп бир ичиңерден өлгөн арамза, ириң жыттанган ойлор менен ошол адамдын жүрөгүн талкалайсыңар, жок кыласыңар да акыр аягы эмне болот? Баягы экөө же ажырашат, же ойнош таап кетет.
бул деген канча жашырган менен айдан ачык маселе. Анан баягы кайнене кайра шып этип четке чыга калат да айтат: ой, мен эчтеке кылган эмесмин, азыркы жаштар жакшы жашоону көтөрө албайт, өздөрү эле бир нерсе болуп кетти окшойт, я тут ни при чем, көзүнө эле карап аткам деп коомго өзүн актай баштайт дагы. Анан постоянный ушактар. И что будет в конце? Той келинке, да, ей станет по барабану, все равно. Ал эмне дейт, жакшы көрөбү, жаман көрөбү, сыйлайбы, сыйлабайбы, акыры аягы өзүнө жаккан жашоону тандайт. И на этом, кайра эле повторюсь, кыз кезинде баары сонун, жаман катын кайдан чыгат?